Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы урматтуу биздин Борон Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 2-3 ай мурда дал ушул сиздер экранда менин артымда көрүп турган үйдү дубалына кеткен жалпы чыгымды эсептеп видео жасап чыгарган болчумун. Азыркы учурда 66 миңден ашуун просмотр болуп калган көрүү. Ошондо көпчүлүк суранган, эми ушул сейсмопоясындагы эсептеп чыгарып көрсөтүп бергиле деп. Эмесе бүгүнкү видеодо мен дал ушул сиздер көрүп турган 16/8 4 бөлмөлүү бир кабаттуу үйдүн сейсмопоясына кеткен жалпы курулуш материалдарынын чыгымы, метри канча болду, устакысы канча болду, бардыгын алдыда эсептеп так көрсөтүп берейин. Азыр биринчи сейсмопоястын өзүн көрсөтөйүн. Бул 16/8 үйдүн сейсмопоясы мына бүгүн куюлуп бүттү. Бул тарабы башында куюлган, 3 күндө куюшту усталар. Бул тарабын өйдө жагы мына бүгүн опалубкаларын чечип апарып жеткирип бердим. Узуну 16, турасы 8 метрди түзгөн үй. Бул жер көрүп турасыздар. Кире бериш жер, ортодо 2 канаттуу эшик болот дагы, 2 чети узкий 2 терезе болот. Регил деп коет экен. Мен негизи курулуш терминдерин анча түшүнө бербейм, бирок оң жактан көрсөтөйүн. Бул ушул баягы мен көрсөткөн үй. Дубалын чыгымын эсептегенбиз. Сейсмопояс эни 40 сантиметр, ал эми бийиктиги 30 сантиметр болуп куюлду. Мына ылдый тараптарында көрсөтүп коеюн. Көрүп турасыздар. Терезелердин үстүлөрүн дароо эле чечишти, анткени наркы жакка керек болгондугу үчүн. Бирок узакта кургайт деп айтышты. Мына ушундай. Мыкты куюлду негизи. Жергиликтүү усталар жакшы куюшту. Вытяжкалар коюлду, жанагы аба алмашуучу деп коебузбу, кыскасы ушундай. Мына бүгүн бүтүп, усталар жөнөп кетишти. Негизи иш сапаттуу жана мыкты, тез болду деп айтсам болот. Ар бир бөлмөгө бирден вытяжка коюлган. Сейсмопояс куйгандан кийин дагы үй бир аз бийиктей түшөт экен, салыштырмалуу кыш менен турганга караганда. Ар бир бөлмөнү бирден көрсөтүп чыгайын. Мына ушундай. Бул жак эң акыркы ушул ашкана бөлмөсү. Арт жакка чыгуучу эшик болот, анткени бул жакта от жагуучу бөлмө мына ушул эшиктен чыккандан кийин жанына бир аз жаккан бойдо. Бул жерге душовой, кыскасы ошондой канализация кете турган жердин турбасы. Мына сейсмопояс коюлуп бүттү. Үйдүн арткы тарабынан дагы көрсөтүп коеюн бир сыйра болбосо. Эки КАМАЗ шагал кетти, ошо 2 КАМАЗдан ушул шагал ашып калды. Муну да маалымат катары айта кетейин. Мына арткы тарабы. Мына ушундай. Буюрса 2020 жылы карантинде мунун фундаментин куюлган. Ошондо да бир видео чыгарганмын. Где-то 122 миңби, 125 миңдин тегерегинде расход болгон, устакысын кошпогон, анткени фундаментин өзүм куйганмын. Дубалды өткөндө көрсөттүм. Чыгым эсимде жок. Ушул видеонун аягына кошуп коем. Конечный заставкасынан көрсөңүздөр болот. Азыр алдыда сейсмопояска кеткен чыгымдарды эсептейбиз. Анықтан бизден алыстабаңыздар. Чыгымдарды эсептөөнү баштайбыз. Сейсмопояска 2 КАМАЗ шагал кеткен. Бир КАМАЗы 4800 сомдон 9600 сом болгон. Цемент 2,5 тонна 5 сом 70 тыйындан 14250 сом. Арматура российский 10 размердеги арматура 456 метр кеткен. Бул 45 сомдон ар бир метри 20520 сом болгон. Хамут, зым, байлай турган апалапка байлоочусунун бардыгы булар 1,5 миң сом болгон акчасы. Андан сырткары уста акысы, жалпы сейсмопоястын узундугу 100 метр болгон. Регел анча-мынча кыш ура турган жери баарын кошкондо ошондо метрин 400 сомдон эсептегенде 40 миң сом уста акыга кетти. Опалубкалар, сейсмопоястын опалубкалары 4 күн иштеди, күнүнө 500 сомдон 2 миң сом, ал эми мешалканын арендасы болсо 1000 сом. Жалпы чыгым 88.870 сом. Дал ушул сейсмопоястын жалпы чыгымы 88.870 сомду түздү. Эгерде доллар менен эсептей турган болсок, $1083 тегерегинде чыгым болот экен.